Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Бір бөлім нарындың суығынан Римден Илебине чейін. Бишкектен күзгіге чейін. Салқын шамал Бор-Бор қаланың көшелеріндегі сары жалбырақтарды билетіп жатты. Тынч емес көшелердің біріндегі чакан кафеде Азамат идиш аяқтарды жинап чарчанка абалда отырған. Ал болғаны 19 жашта еле. Нарындың Ақталала районынан оқу үшін Бишкекке келгеніне 1 жыл болған. Бирок окуудан көрүү жумуш маанилүүрөөк болуп чыкты. Азаматтын атасы мындан 3 жыл мурун каза болуп, апасы 3 иниси менен айылда калган. Апасынын ден соолугу күндөн күнгө начарлап, үй бүлөнүн бардык түйшүгү Азаматтын ийнине түштү. Бишкектеги кафеде официант болуп иштеп тапкан акчасы батир аксынан жана өзүнүн тамак ашынан ашчу эмес. Азамат 4 столду карап койчу, деп кыйкырды администратор кыз. Азамат терең дем алып, жасалма жылмаюусын бетине жабыштырып, столга жөнөдү. Ал жерде жашы 50-гө таяп калган, өтө сымбаттуу, кымбат кийинген, чет өлкөлүк айым отурган. Анын көздөрү муздак, бирок ошол эле учурда абдан чарчагансып көрүндү. Бул Франческо болчу. Италиялык белгилүү бизнес айым Кыргызстанга кайрымдуулук долбоорлору менен келген. Франческо Азаматка көпкө чейин тигилип карап турду. Анын кара тору жүзү, кең далсы жана эң негизгиси көздөрүндөгү жашыра албаган муктаждык Франческаны кызыктырды. Сен англисче билесиңби? Деп сурады Франческо жагымдуу, бирок өкүмдүү үн менен. Ооба, бир аз деп жооп берди Азамат таңкала. Ошол кеч Азаматтын жашоосун түбөлүккө өзгөрттү. Франческо жөн гана кардар эмес, тагдырдын элчиси болуп чыкты. 3 күндөн кийин ал Азаматты кайра шакыртып күтүүсүз сунуш киргизди. Келишим. Азамат, мага угууга кыйын, бирок сага өтө пайдалуу сунушум бар, деди Франческо Бишкектеги эң кымбат мейманканалардын биринин ресторанында отуруп. Мага кагаз жүзүндөгү күйүү керек. Италияда менин мурасым жана бизнесим үчүн бул өтө маанилүү. Эгер сен менен Италияга барып, 2 жыл менин күйөөм катары жашасаң, мен сага $100,000 берем. $50,000 азыр, калганын келишим бүткөндө аласың. Азаматтын кулагына бул сөздөр жомок сыяктуу угулду. $100,000. Бул акча менен ал апасын дарылатып, инелерин бутуна тургузуп, айылга чоң үй салып, өзү да бутуна туруп кетмек. Бирок баасы. Намысычы. Ал эмне дейт? 19 жаштагы жигит өзүнүн 30 жаш улуу аялга акча үчүн үйлөндү деген сөз аны өмүр бою куугунтуктабайбы? Мен ойлонушум керек, деди Азаматтын үнү титиреп. Сенин 2 күнүң бар. Менин учагым ишембиде, учат, деди Франческо муздак жылмайып. Азамат ошол 2 күн ичинде тозакты жашагандай болду. Апасына чалып, абалын сураганда, апасы дары-дармекке акча жок экенин айтып ыйлады. Кичинекей иниси болсо бут кийими айрылып калганын айтып таттанды. Бул намыс менен жашоонун ортосундагы күрөш эле. Акыры жашоо жеңип кетти. Ники жана учуу. Бишкектеги чакан загсталар тез эле никеге турушту. Азаматтын колуна $50,000 салынган банктык карта тийди. Ал акчанын жарымын дароо айылга таякеси аркылуу апасына жөнөттү. Апа, мен Италияга жумушка кеттим, жакшы келишим түзүлдү деп гана айтты. Чындыкты айтууга батынган жок. Манас аэропортунда Азамат акыркы жолу Кыргызстандын тоолоруна карап терең үшкүрүндү. Ал алтын тордун эшигин өзү ачып кирди. Римге учуп келгенде аны таптакыр башка дүйнө күтүп турган. Кымбат баалуу унаалар, тарыхый имараттар жана Франческанын Римдин чет жакасындагы хан сарайдай болгон вилласы. Азамат өзүн кинодогудай сезди. Бирок биринчи кечте эле ал Франческанын үйүндө ал күткөндөй баары жөнөкөй эмес экенин түшүндү. Бул сенин бөлмөң, деди Франческо чоң, кооз жасалган бөлмөнү көрсөтүп. Менин бөлмөмө уруксатсыз кирбе.
Эл алдында биз бактылуу жубайларбыз, бирок бул үйдүн ичинде сен менин кызматкеримсиң. Түшүндүңбү? Азамат башын ийкеди. Анын ичинде бир нерсе тыз этти. Ал өзүнүн сатылып кеткенин, эркиндиги эми Франческанын колунда экенин толук сезди. Бирок эң коркунучтуусу алдыда эле. Франческанын үй бүлөсү, анын мурунку күйөөсүнүн калган балдары жана италиялык мафия менен байланышы бар туугандары бул некени жөн эле кабыл алышмак эмес. Алар 19 жаштагы кыргыз жигитин кандай кабыл алышты? Түнкү Римдин кооздугу Азаматтын ичиндеги коркунучту баса алган жок. Ал терезеден карап отуруп, бул акча мени бактылуу кылабы же менин жашоомду талкалайбы деп ойлонду. Ошол түнү Франческанын бөлмөсүнүн катуу кыйкырык жана идиштердин сынган үнү угулду. Азамат чуркап барганда, эшиктин алдында турган эки күзөтчү аны тактатып калышты. Бул сенин ишиң эмес, балакай. Бар, бөлмөңө жат, деди алардын бири италиялык акцент менен. Азамат ошондо гана Франческа ага жөн эле мурас үчүн эмес, кандайдыр бир коркунучтуу уюмдун калканы катары үйлөнгөнүн сезе баштады. 2 бөлүм, алтын тор жана Римдин сырлары. Римдин таңы адаттагыдай эле кооз атты. Күндүн нурлары Франческанын вилласынын чоң терезелеринен кирип, кымбат баалуу антиквардык эмеректерди жарыктандырып турду. Бирок Азамат үчүн бул кооздуктун эч кандай мааниси жок эле. Ал өзүн Римдин барборунда эмес, Нарындын эң алыскы тоолорунда жалгыз калгандай сезди. Анын бөлмөсү Нарындагы бүтүндөй үйүнөн чоң болсо да, ичиндеги аба ага жетпей жатты. Эртең мененки тамакта Франческа таптакыр башка адамга айланды. Кечээки чарчаган аялдын ордуна катаал, чечкиндүү бизнес айым келди. Азамат, бүгүндөн баштап сенин жаңа жашооң башталат, деди ал кафесин ичип жатып. Сага атайын мугалимдер келет. Сен Италия тилин тез үйрөнүшүң керек, ошондой эле этикетти, өзүңдү коомду кантип алып жүрүүнү билишиң зарыл. Эл алдында сен жөнөкөй официант эмес, бай үй бүлөдөн чыккан, билимдүү жигит болушуң керек. Биздин сүйүү тарыхыбызда баары ишениши шарт. Бирок бул калпта, деп күбүрөдү Азамат. Франческа кафесин столго катуу койду. Анын көздөрүндө муздак итирки пайда болду. Калп үчүн мен сага $100,000 төлөп жатам, Азамат, эсиңде болсун, менин душмандарым сенин ким экениңди билип калышса, сенин эле эмес, сенин Кыргызстандагы үй бүлөңдүн да коопсуздугуна кепилдик бере албайм. Түшүндүңбү? Азаматтын денеси муздап кетти. Ал бул келишим жөн гана кагаз жүзүндөгү неке эмес, өлүм менен өмүрдүн ортосундагы оюн экенин биринчи жолу ачып түшүндү. София жана биринчи сабактар. Франческанын жардамчысы София аттуу жашая Азаматты Римдин эң кымбат дүкөндөрүнө алып барды. Азамат өмүрүндө көрбөгөн костюмдарды кийип күзгүдөн өзүн тааныбай турду. Бирок София ага тигилип карап туруп: кийим сени италиялык кылбайт, Азамат, сенин көздөрүң дагы деле Нарындын чаңын сактап турат. Бул жерде адамдар сенин кийимиңди эмес, сенин алсыздыгыңды издешет, деди ал орусча акцент менен. София Украинадан келген иммигрант болчу, ошондуктан Азаматтын абалын башкаларга караганда жакшы түшүнчү. Алар виллага кайтып келатканда София акырын сүйлөдү. Франческадан коркпо, бирок анын уулу Пауладон сак бол. Пауло сенин келишиңди өзүнүн мурасына жасалган чабуу катары көрөт. Ал сенин курдашың, бирок анын жүрөгү Франческаныкынан да муздак. Пауло менен кездешүү. Кечинде Франческа Азаматты конок бөлмөсүнө чакырды. Ал жерде 20 жаштардагы, чачы тармал, көздөрү каардуу жигит отурган. Бул Пауло болчу. Ал Азаматты көргөндө ордунан турбай эле, үстүнөн ылдый карап күлдү. Демек, апамдын жаңы аюнчугу, ушулбу, деди ал Италия тилинде. Франческа Азаматка которуп берди, бирок Паулонун үнүндөгү жек көрүү котормосуз эле түшүнүктүү болчу. Оозуңду жап, Пауло, деди Франческа катуу. Азамат менин күйөөм. Сен агасы мамиле кылышың керек. Пауло Азаматка жакындап келип, анын кулагына шыбырат. Канча акча алдың?
Канча болсо да ал сенин өмүрүңө татыбайт. Римде сенин туроолоруң жок, бул жерде сен адашып каласың, кыргыз. Азаматтын намысы ойгонду. Ал нарында чоңайгон жигит эмеспи, мындай мамилеге чыдап туруу ал үчүн оор эле. Бирок ал апасын, инелерин эстеди. Алардын келечеги үчүн ал баарын чыдауга тийиш болчу. Ал Паулонун көзүнө тики карап эч нерсе дебей туруп берди. Бул Паулону ого бетер ачуулантты. Франческанын чыныгы сыры. Түн ортосунда Азамат суу ичкени ашканага түштү. Ал Франческанын кабинетинен телефондогу катуу сүйлөшүүнү угуп калды. Франческа бирөө менен абдан катуу талашып жаткан эле. Мен Марселого баарын бербейм. Ал мени өлтүргүсү келсе, адегенде менин жаңы күйөөмдү жеңиши керек. Келишим боюнча, эгер мен өлсөм, бүтүндөй бизнес Азаматка өтөт, ал эми Азамат чет өлкөлүк жаран. Марселонун адвокаттарына бул чоң тоскоолдук болот. Азаматтын колундагы стакан титиреп кетти. Франческа ага жөн эле мурас үчүн эмес, аны тирүү калган катары калдынгыну жатыптыр. Марсело Франческанын мурунку күйөөсү, италиялык таасирлүү кландын мүчөсү экенин Азамат кийинчерээк билди. Эгер Франческа өлсө, Азамат автоматтык түрдө Марселонун биринчи душманына айланмак. Биринчи бал кече. Бир жумадан кийин Франческа Азаматты Римдин элитасы чогулган чоң кечеге алып барды. Бул Азамат үчүн чыныгы сыноо эле. Ал Франческанын колун кармап, кооз залдын ортосунда басып баратканда, жүздөгөн көздөр аларга тигилди. Карасаңар, Франческа өзүнүн небересиндей эле баланы таап алыптыр. Бул кайсы жактагы жапайы? Кыргызстан. Ал жакта дагы деле ат менен жүрүшөбү? Ушул сыяктуу шыбырлар ар тараптан угулуп жатты. Азамат өзүн ачык асман алдында жыланач калгандай сезди. Бирок ал Софиянын айткандарын эстеди, алсыздыгыңды көрсөтпө. Ал башын бийик көтөрүп, Франческанын жанында сыймыктуу турду. Кеченин ортосунда Франческанын жанына Марсело келди. Ал 55 жаштардагы өтө коркунучтуу көрүнгөн адам эле. Ал Азаматты карап туруп, Франческага кайрылды. Кызыктуу табит, Франческа, бирок бул бала Римдин каршкырларына туруштук бере албайт. Анын тагдыры сеникинен да кыска болушу мүмкүн. Марсело Азаматка колун сунду. Салам, балакай. Римге кош келдиң. Бул жерден кайра тирүү кетишиңе тилектешмин. Азамат Марселонун колун кысканда, анын күчү кадимкидей сезилди. Бул адамдан ажалдын жыты чыгып жаткандай болду. Ошол учурда залга полиция кирип келди. Франческанын жүзү кубарып кетти. Франческа ди Марко, сизди каржылык алдамчылык боюнча суракка алышыбыз керек, деди комиссар. Залдагылардын баары тыптынч боло калышты. Марсело жеңиштүү жылмайып Азаматтын ийнине колун койду. Мына сенин алтын дооруң аяктап жатат окшойт, деди ал. Франческаны алып кетишти. Азамат чоң Римдин ортосунда, душмандардын курчоосунда, тили билбеген өлкөдө жалгыз калды. Анын колундагы кымбат саат эми ага жардам бере албайт эле. Ал эми анын банктык картасындагы $50,000 эми анын өлүмүнө себеп болушу мүмкүн болчу. Ал виллага кайтып келгенде эшиктин алдында Пауло күтүп турган. Анын колунда тапанча бар эле. Эми, атаке, биз сени менен башкача сүйлөшөбүз, деди Пауло муздак үн менен. 3 бөлүм. Кашкырлардын арасындагы жалгыздык. Римдин түнү муздак жана сырдуу. Вилланын конук бөлмөсүндө Паулонун колундагы тапанча Азаматтын маңдайына багытталган. Паулонун жүзүндө жиндилик менен жеңиштин илеби бар эле. Ал апасынын камалганын өзүнүн эркиндиги жана мураска болгон жалгыз жолу катары көрүп жаткан. Эми айтчы, кыргыз, сени ким куткарат? Деди Пауло ишенимдүү үн менен. Апам түрмөдө, ал эми сен менин үйүмдөсүң. Сени өлтүрүп, бакчага көмүп койсом, эч ким издебейт. Сенин паспортуң менин колумда, сен бул жерде жоксуң. Азаматтын жүрөгү катуу согуп жатты.
Бирок нарындын тауларында өскөн жигиттин ичиндеги намыс жана өжөрлүк ойгонду. Ал Карконун билдирбөөгө аракет кылып, Паулонун көзүнө теке карат. Мени өлтүрсөң, Франческанын бүт мүлкү Марселлого өтөт, деди Азамат Софиядан уккан маалыматын эстеп. Франческа мага баарын бекеринен жазган эмес. Мен тирүү болсом гана, сен бул үйдө кала аласың. Мен өлсөм, сен көчөдө каласың. Түшүнүп жатасыңбы? Пауланын колу титиреп кетти. Ал бул жөнүндө ойлонбогон эле. Азамат анын алсыздыгын сезип дагы бир кадам алдыга жылды. Тапанчаны түшүр, Пауло, биз азыр бири-бирибизге керекпиз. Франческаны куткарбасак, Марселла экөөбүздү тең жок кылат. Дала ушул учурда эшик катуу ачылып, ичке София чуркап кирди. Анын колунда Франческанын жашыруун сейфинен алынган кагаздар бар эле. Пауло, токто, деп кыйкырды София, полиция жолдо келе жатат. Эгер Азаматка тийсең, Марселонун адвокаттары сени биринчи болуп каматышат. Азамат, тез менен жүр. Римдин көчөлөрүндөгү качуу. София Азаматты вилланын арткы эшигинен алып чыгып, эски Фиат унаасына отургузду. Алар Римдин Кууш көчөлөрү менен качып жөнөштү. Азаматтын башы маң эле. Ал 19 жашында мындай окуяларга кабылам деп эч качан ойлогон эмес. София, эмне болуп жатат? Франческаны эмне үчүн камашты? Деп сурады Азамат. Марселло баарын пландаган, деди София унааны катуу айдап баратып. Ал Франческанын компаниясы аркылуу арам акчаларды адалдаган. Эми болсо бүт күнөөнү Франческага оодарып салды. Азамат, сен жөн эле күйөө эмессиң. Франческа сени ишенимдүү өкүл катары каттаган. Анын чет өлкөдөгү бардык эсептери сенин атыңда. Ошол $100,000 бул жөн гана сенин акың. Чындыгында сенин атыңда миллиондогон евролор турат. Ошол үчүн Марселла сени тирүү колго түшүргүсү келет. Азаматтын башы айланды. Миллиондогон евролор. Менин атымда. Ал нарындагы инисинин айрылган бут кийимин эстеп, бул дүйнөнүн адилетсиздигине таң калды. Бир жагында ачкачылык, бир жагында кан төгүлгөн байлык. Нарындан келген суу кабар. Алар Римдин четиндеги Софиянын кичинекей батиринде жашынып калышты. Азамат чөнтөгүнөн телефонун алып, Кыргызстандагы таекесине чалууну чечти. Ал апасынын абалын билгиси келди. Бирок таекесинин үнү абдан кооптуу чыкты. Азамат, балам, сен кайдасың? Деди таекеси шыбырап. Кечээ айылга чоочун адамдар келди. Кара көз айнек тагынган, чет өлкөлүктөр экен. Сени сураштырып, апаңа, Азамат карызын төлөбөсө, силерге жаман болот деп коркутуп кетишти. Апаңдын кан басымы көтөрүлүп, ооруканага жаткырдык. Азаматтын көзүнөн жаш тегеренип кетти. Анын Италиядагы уюунун нарындагы жакындарына залакасын тийгизе баштады. Марселлонун колдуруу океандарды ашып, нарындын тауларуна чейин жетиптир. Таяке, апамды сактагыла. Мен баарын чечем, акча жөнөтөм. Деди Азамат ыйлап. Азаматтын чечими. Азамат Софияга карап, көздөрүндөгү жашты арчыды. Ал эми корко турган бала эмес эле. Анын жакындарына коркунуч келгенде, ичиндеги тоо арстаны ойгонду. София, Франческаны түрмөдөн чыгарышыбыз керек. Ал гана Марселону тактата алат. Менде анын эсептери бар болсо, ал акчаны Марселого каршы колдонобуз. Мага жардам бер, деди Азамат чечкиндүү. София Азаматты карап таң калды. Бир жума мурун коркуп турган баланын ордунда эми намысы үчүн күрөшүүгө даяр эркек турат эле. Жардам берем, бирок бул өтө коркунучтуу. Бизге Марселланын ишенимдүү адамы керек. Паулону колдонушубуз мүмкүн. Ал акымак, бирок ал Марселлонун пландарын билет. Түнкү жолугушуу жана биринчи соку. Азамат Софиянын жардамы менен Паулону Римдин бир кафесине чакырды. Паула коркуп келип, Азаматты көргөндө качып кеткиси келди. Бирок Азамат аны токтотуп, столуна отургузду. Пауло, мени ук. Марселла сени да өлтүрөт.
Сен ага керегин жоксуң. Эгер апаңды чыгарбасак, экөөбүз тең өлүкпүз. Мага Марселонун документтери кайсы жерде экенин айт, деди Азамат столду катуу уруп. Паула кекечтенип. Ал документтер Марселонун Ватиканга жакын мейманканасындагы сейфинде. Бирок ал жерге кирүү мүмкүн эмес. Дала ошол учурда кафенин терезеси талкаланып, ичке ок жаадырыла баштат. Марселонун кишилери аларды таап алышкан эле. Азамат Паулону жерге басып столдун артына жашынды. Качтык, деп кикирди Азамат. Алар арткы эшиктен чуркап чыгышты, бирок көчөдө аларды 3 кара унаа күтүп турган. Азамат Паулону колунан сүйрөп, караңгы тар көчөгө кирип кетти. Артынан италиялык тилдеги кыйкырыктар жана уктун үндөрү угулуп жатты. Азамат Римдин тарыхый Барборундагы эски чиркөөнүн кароосуна кирип жашынышты. Паула титиреп ыйлап жатты. Азамат анын ийнинен кармап: «Ыйлаба. Эми биз согушабыз. Сенин апаң менин апам үчүн», деди. Ошол түнү Азамат биринчи жолу колуна курал алды. Бул Пауланын жанындагы тапанча эле. Ал Римдин түнгү асманына карап: «Апа, мени кечириңиз. Мен бул акчаны алып, сизди коркунучка салдым. Бирок мен баарын кайра калыбына келтирем», деп ичинен ант берди. Бирок ал Франческанын сейфиндеги кагаздардын арасында өзүнүн атасы тууралуу маалымат бар экенин дагы деле билбейт эле. Франческа Азаматты жөн эле Кыргызстандан тандап алган эмес беле? 4 бөлүм. Атанын изи жана Сан-Пьетро, чабуулу. Римдин эски чиркөөсүнүн кароосунда жашынып жаткан Азамат София алып келген кагаздарды кайрадан барактай баштады. Түн ортосу болгонуна карабай, колундагы фонариктин жарыгы менен эскирген сүрөттү көрүп, жүрөгү кабынан чыга жаздады. Сүрөттү жаш, сулуу Франческа жана анын жанында кучактап турган жаш кыргыз жигити бар эле. Ал жигит Азаматтын атасы болот болчу. «София, бул эмне? Менин атам Италияда болгонун эч качан айткан эмес». Азаматтын үнү титиреп чыкты. София терең үшкүрүнүп Азаматтын жанына отурду. «Азамат, Франческа сени Бишкектен жөн эле тандап алган жок. Ал сени 15 жыл бою издеген. Сенин атаң болот 90 жылдардын аягында Италияга келип, Франческанын атасынын колунда иштеген. Ошол кезде Марселонун кланы Франческанын үй бүлөсүн жок кылгысы келгенде, сенин атаң Франческаны өлүмдөн сактап калган. Алар бирин-бири сүйүп калышкан, бирок мафия болоту өлкөдөн күч менен чыгарып жиберип, Франческаны Марселого үйлөнүүгө мажбур кылышкан. Азаматтын көз алдында атасынын элеси тартылды. Атасы болот нарында дайыма Италия жөнүндө ырларды угуп, алысты карап терең үшкүрүнчү. «Ата, сиз ушул тозакты жашадыңыз беле?» деп ичинен сурат. Эми Азамат үчүн бул жөн гана келишим эмес, атасынын аягына чыкпай калган сүйүүсү жана намысы үчүн болгон күрөшкө айланды. Сан-Пьетро мейманканасы, ажал менен бетме-бет. Азамат, София жана Паула Марселонун Сан-Пьетро мейманканасына чабуу жасоону пландаштырышты. Паула канчалык коркпосун, Азаматтын чечкиндүүлүгүн көрүп, аргасыз ага кошулду. Пауланын максаты байлык болсо, Азаматтын максаты апасын сактоо жана Франческаны түрмөдөн чыгаруу эле. «Пауло, сен алдыңкы эшиктен кирип күзөтчүлөрдүн көңүлүн бурдурасың. София, сен мейманкананын серверлерин өчүрөсүң. Мен желдетүүчү шахта аркылуу Марселонун жеке бөлмөсүнө кирем», деди Азамат. Анын нарындын зоо аскаларында өскөн шамдагайлыгы эми Римдин бийик имараттарында керек болду. Түн ортосунда операция башталды. Азамат мейманкананын чатырынан аркан менен түшүп, Марселонун 12 кабаттагы кабинетине кирди. Ичинде Марселонун ишенимдүү 2 күзөтчүсү отурган. Азаматтын колунда курал жок эле, бирок анын нарындын ташбоор жаратылышында калыптанган күчү жана ылдамдыгы бар болчу. Ал күзөтчүлөрдү байкатпай, дыбышсыз истен чыгарды. Марселонун сейфи бөлмөнүн бурчунда турган.
Азамат София берген атайын коддорду колдонуп сейфти ачты. Ичинде Франческаны актай турган жана Марселонун бүтүндөй мафиялык кланын түрмөгө камата турган жашыруун документтер, флешкалар жана Болоттун, Азаматтын атасынын эски күндөлүгү жаткан. Марселонун келиши. Азамат документтерди алып чыгып кетейин дегенде, бөлмөнүн эшиги ачылып, Марсело өзү кирип келди. Анын колунда тапанча, жүзүндө болсо муздак жылмаюу бар эле. Салам, Болоттун уулу. Атаң да ушундай акылсыз болчу. Ал Франческаны куткарам деп өз жашоосун талкалаган. Эми сен да анын жолун жолдоп жатасың, деди Марсело тапанчасын Азаматка багыттап. Менин атам акылсыз эмес, ал чыныгы эркек болгон. Деп пикирди Азамат, сен болсо аял кишинин артына жашынган каркоксуң. Бул документтер эртең бүткүл Италияга тарайт. Марсело күлүп жиберди. Сен аларды алып чыгалам деп ойлойсуңбу? Бул имарат менин карышкырларым менен курчалган. Тез документтерди бер, балким сени тирүү калтырам. Дал ошол учурда имараттын ичинде жар көчүп, София өз ишин баштады. Азамат Марселонун колуна карабай, алдындагы оор столду ага карай түртүп жиберди. Ок Азаматтын ийине тийбей өтүп, стол Марселону дубалга кыстырып калды. Азамат документтерди катып терезеден секирүүгө даярданды. Азамат, секирбе. Бул өтө бийик. Деп София рациядан кыйкырды. Бирок Азаматтын башка жолу жок эле. Ал 12 кабаттын терезесинен мейманкананын алдыйкы кабатындагы бассейнге карай секирди. Качуу жана куткаруу. Бассейндин суусу муздак болсо да, Азаматтын жанын сактап калды. Ал суудан атып чыгып, аны күтүп турган Софиянын унаасына чуркап барып отурду. Артынан Марселонун күзөтчүлөрү ок жаадырып жатышты. Пауло болсо корконунан унаанын арткы орундугуна жашынып калыптыр. Азамат, сен тирүүсүң. София унааны ордунан катуу жулкуп айдап жөнөдү. Документтер жаныңдабы? Ооба. Бирок Марсело эми бизди жөнкөй бойт. Ал бүтүндөй Римди бутуна тургузат, деди Азамат ийи менен аккан канды басып жатып. Нарындагы чалуу. Азаматтар Римдин четиндеги токойго жашынышты. София Азаматтын жаратын танып жатканда, анын телефонуна белгисиз номерден чалуу келди. Азамат жүрөгү кабынан чыга чалып, телефонду алды. Азамат, мен Франческанын жактоочусумун, деди үн. Азамат, сүйүнчү. Сен жөнөткөн биринчи видеолор жана документтердин көчүрмөлөрү прокуратурага жетти. Марселонун эсептери камакка алынды. Бирок эң негизгиси, сенин апаңдын арындан биздин адамдар алып чыгып кетишти. Азыр коопсуз жерде, Бишкектеги менчик клиникада. Аны Марселонун кишилери эми таба алышпайт. Азаматтын көзүнөн жаш куюлуп кетти. Ал жеңди. Анын $100,000 үчүн башталган оюну эми чоң бир жеңишке айланды. Бирок ал дагы бир нерсени билди. Атасынын күндөлүгүндө Франческа Марселонун эмес, Болоттун баласын күтүп жүргөнү тууралуу маалымат бар эле. София. Паула Марселонун уулу эмес беле? Азамат Паулону карап сурады. София таң кала Азаматты карат. Кандайча? Болушу мүмкүн эмес. Азамат күндөлүктү ачып, Болоттун кол жазмасын көрсөттү. Ошондо гана баары түшүнүктүү болду. Франческа Азаматты жөн эле каргоо үчүн эмес, анын агасы экенин билгендиктен чакырган экен. Пауло Азаматтын бир тууган агасы болуп чыкты. Пауло бул сөздөрдү угуп, колундагы тамекисин түшүрүп жиберди. Анын жек көрүүсү бир заматта таң калууга жана өкүнүшкө айланды. Демек, сен менин инимсиңби? Паулонун үнү биринчи жолу жумшак чыкты. Бирок Римдин карышкыры Марсело али тирүү эле. Ал баарын жоготконун түшүнүп, акыркы кадамга Азаматты жана Паулону өз колу менен өлтүрүүгө аттанды. Биз бөлүм. Кандагы жакындык жана Марселонун
Римдин таңы алтын түскі боюлуп атып жатты. Бирок Римдин четиндеги такойдо жашынган Азамат менен Пауло үчүн бул таң кубаныч эмес, кооптонуу алып келди. Болоттун эски күндөлүгүндөгү жазуулар баарын асты үстүн кылды. Пауло Азаматтын атасы Болоттун жана Франческанын уулу болуп чыкты. Демек Азамат менен Пауло бир атанын балдары, бир туугандар. Пауло башын мыкчып жерде отурду. Анын бүтүндөй жашоосу жалганга негизделгенин түшүнөөр эле. Ал Марселону атасы деп эсептеп, анын мафиялык дүйнөсүндө чоңойгон. Демек Марсело мени Болоттон өч алыш үчүн гана багып алганбы? Паулонун үнү титиреп, көзүнөн жаш чыкты. Ал мени өз уулундай эмес, курал катары колдонуптур. Азамат, мен сени жек көрүп жүрдүм, бирок сен менин каным экенсиң. Азамат Паулонун ийнине колун койду. Нарындын кең пейилдиги Азаматка кечиримдүүлүктү үйрөткөн. Пауло, өткөн иш өттү. Эми биз бирге болушубуз керек. Атабыз Болот экөөбүздүн аман болушубузду калмак. Франческа сенин апаң, ал эми Марсело биздин жалпы душманыбыз. Марселонун каары. Ошол эле учурда Римдин Барборундагы капкара кеңседе Марсело жинденип жатты. Анын бардык эсептери камакка алынып, полиция анын изине түшкөн. Ал Франческаны түрмөдө өлтүрө алган жок, эми анын жалгыз максаты Азаматты жана колундагы документтерди жок кылуу. Мага баары бир, деп кыйкырды Марсело өзүнүн ишенимдүү кишилерине. Тез арада тиги кыргызды жана Паулону тапкыла. Эгер Пауло мага каршы чыкса, аны да аябагыла. Мен баарын жоготтум, демек, алар да жашабашы керек. Марсело өзүнүн эң акыркы резервдерин жалданып иштеген профессионал киллерлерди ишке салды. Ал эми Сан-Пьетро мейманканасындагы окуядан кийин Азаматтын изине түшүү алар үчүн кыйын болгон жок. Такайдогу Курчоо. Азамат, София жана Пауло качууга даярданып жатышканда, такойдун ичинен унаалардын дабышы угулду. Марселонун кишилери аларды Курчоого алышкан эле. София Паулону алдагы, арткы жол менен качкыла. Мен аларды алакстам, деди Азамат колундагы тапанчасын актоп. Жок, Азамат. Сен жалгыз кала албайсың. София каршы болду. Бул менин согушум, София, менин атам үчүн, апам үчүн. Тез кеткеле. Азамат Паулону Софиянын унаасына карай түрттү. Пауло Азаматтын көзүнө карап, анын ичиндеги эрктүүлүктү көрдү. Ал инисинин мынчалык кайраттуу экенине суктанды. Иним, аман бол. Биз жолугабыз. Пауло унаага түштү. София унааны оталдырып, такойдун кууш жолу менен зымырап жөнөдү. Азамат болсо дарактардын артына жашынып, жакындап келе жаткан кара кийимчең куралдуу адамдарды күттү. Азаматтын биринчи салгылашуусу. Биринчи унаа тактоп, ичинен 3 адам түштү. Азамат демин ичине катып, алардын жакындашын күттү. Анын мергенчилик жөндөмү нарында тоолордо калыптанган, ага жардамга келди. Ал биринчи окту так чыгарды. Көзгө атар мергендей, ал каршылаштарынын бирин истен чыгарды. Бирок алар өтө көп эле. Ок ар тараптан жай баштады. Азамат дарактан даракка секирип, өзүнүн шамдагайлыгын көрсөттү. Бирок бир маалда анын тапанчасынын угу түгөнүп калды. Ал эми каршысында Марселонун эң канкөркелери Антонио турган. Бүттү, балакай. Сенин жомогуң ушул жерден бүтөт. Антонио тапанчасын Азаматтын маңдайына багыттат. Дала ошол учурда такойдун ичинен сиреналардын үнү угулуп, полициянын тик учагы пайда болду. Франческанын жактоочусу полицияны Азаматтын турган жерине багыттаганга жетишиптир. Антонио качууга аракет кылды, бирок полициянын угу андан ылдамыраак чыкты. Франческанын эркиндикке чыгышы. Эртеси күнү Римдин Барбордук түрмөсүнүн дарбазасы ачылып, Франческа эркиндикке чыкты. Аны эшиктин алдында Азамат, София жана Пауло күтүп турушкан. Франческа Азаматты көргөндө чуркап келип, аны катуу кучактат. Анын көздөрүнүн жаш акканы менен жүзүндө жеңиштин жылмаюусу бар эле. Азамат,
Болоттун уулу. Сен мени куткарган эле эмес, менин уулумду да мага кайтарып бердиң, деди ал Паулону карап. Паула апасынын алдына келип, тизелеп отурду. Апа, мени кечириңиз. Мен Марселлонун калпына ишенип жүрүптүрмүн. Марселлонун акыркы тузагы. Бирок жеңиш тууралуу айтууга али эрте эле. Марселла качып кетүүгө үлгүргөн. Ал азыр эч нерсеси жок, бурчка такалган жаралуу карышкыр сыяктуу эле. Ал эми мындай адамдар эң коркунучтуу болот. Ошол эле күнү ичинде Азаматка белгисиз номерден видео чалуу келди. Экранда Бишкектеги оорукананын палатасы көрүндү. Азаматтын апасы төшөктө жатат, ал эми анын жанында бычак кармаган адам турат. Азамат. Марселлонун үнү угулду. Сен документтерди полицияга бердиң, менин бизнесимди талкаладың. Эми мен сенин эң кымбат адамыңды тартып алам. Эгер апаңдын тирүү калышын кааласаң, документтердин түп нускасын алып, Римдин эски портуна жалгыз кел. Полицияга айтсаң, апаң өлдү деп эсептей бер. Азаматтын дүйнөсү караңгылап кетти. Марселла Римде туруп, Бишкектеги кишилерин ишке салыптыр. Анын калың акчасы дагы деле кызмат кылып жаткан эле. Азамат эмне болду? Франческа коркуп сурат. Азамат телефонду көрсөттү. Франческанын жүзү каардуу боло түштү. Ал ошол жерге чейин жеттиби? Марселло. Сен чектен аштың. Азамат документтерди колуна алды. Мен барышым керек. Мен апамды өлүмгө таштай албайм. Жалгыз барбайсың. Деди Пауло, мен Марселлонун парктогу жашыруун жерлерин билем. Биз аны өз тузагына түшүрүбүз. Парктогу чечүчүтүн. Римдин эски порту. Деңиздин толкундары жекти катуу уруп, шамал улуп жатты. Азамат белгиленген жерге келди. Анын колунда кара сумка, ичинде Марселла каалаган документтер. Караңгылыктын ичинен Марселла чыгып келди. Анын жанында 4 куралдуу күзөтчү бар эле. Сумканы ташта да тизелеп отур, деп буйрук берди Марселла. Анан мен Бишкектеги кишилериме чалып, апаңды коюп берүүгө буйрук берем. Азамат сумканы жерге таштады. Алгач апамдын тирүү экенин далилде, деди ал кайраттуу. Марселла телефонду кошуп, видеону көрсөттү. Апасы дагы деле ошол коркунучтуу адамдын көзөмөлүндө эле. Эми тизеле. Марселла тапанчасын Азаматка кезет. Дал ошол учурда порттун бийик контейнерлеринин артынан Паула чыгып келди. Тизелебе, Азамат. Паула Марселлого тапанчасын багыттады. Марселло, сен бүттүң. Бишкектеги кишилериңди азыр эле Кыргызстандын атайын кызматы кармап кетти. Мен Франческа аркылуу Кыргызстандын бийлиги менен байланышкам. Сенин апаң коопсуз жерде, Азамат. Марселлонун көздөрү алайып кетти. Ал утулганын түшүндү. Пауло, сен мени саттыңбы? Мен сени өз уулумдай бакпадым беле. Сен мени атасыз калтыргансың, Марселло. Сен менин апамды кардагонсуң. Пауло шүрүппени басты. Бирок Марселла да ошол эле учурда ок чыгарды. Ок Азаматты көздөй багытталган эле. Паула инисин каргоо үчүн алдына секирип түштү. 6 бөлүм. Порттогу кандуу түн жана бир туугандыктын салтанаты. Римдин эски портунун үстүндөгү асман октун үнүнүн жана шамалдын улуганынан титиреп жатты. Паула Марселлонун угуна кеудесин тосуп, Азаматтын алдына куулаганда, убакыт тактоп калгандай болду. 19 жаштагы Азамат үчүн бул жөн гана коркунуч эмес, жүрөгүн телген чоң сокку эле. Ал Паулону кармап калууга үлгүрдү, бирок Паулонун ак көйнөгү тез эле кыпкызыл канга боелду. Пауло. Жок. Көзүңдү ач. Азаматтын үнү бүтүндөй партка жаңырып жатты. Марселла болсо өзүнүн жеңилгенин сезип, акыркы угун Азаматка багыттамакчы болду. Бирок анын колу титиреп, көзүнөн жаш эмес, ичиндеги жырткычтыктын каары чыгып жатты. Ал жеңилгенин, бардык байлыгынан жана бийлигинен ажыраганын түшүндү. Силер баарын талкаладыңар, деп кикирди Марселло.
Бирок ал Шрюппини басканга үлгүргөн жок. Порттун кире беришинен италиялык полициянын Carabinieri андагон унаалары сиреналарын жаңыртып кирип келишти. София Франческанын таасирлүү досторун жана прокуратураны бутуна тургузганга жетишкен эле. Марселлону бир заматта курчоого алышты. Ал колундагы куралын таштап тизелеп калды. Анын империясы ушул жерден эски порттун чаңында аяктады. Өмүр үчүн күрөш. Паулану тез жардам унаасы менен Римдин эң ири ооруканасына алып жөнөштү. Франческа оорукананын коридорунда өзүн жоготкон абалда ары-бери басып жатты. Азамат болсо үстү башы каан, колу буту титиреп, дубалга таянып отурду. Бир нече сааттан кийин хирург чыгып, жакшы кабар айтты. Ок өпкөсүнө тийген эмес, бирок көп кан жоготту. Анын абалы оор, бирок жашап кетет. Франческа Азаматтын жанына келип, анын колун кысты. Анын көздөрүндөгү ыраазычылыкты сөз менен айтып жеткирүү мүмкүн эмес эле. Азамат, сен Паулону гана эмес, менин жанымды да сактап калдың. Эми мен баарын билем. Болоттун күндөлүгүндөгү чындыкты уккандан кийин Паулонун менин гана эмес, болоттун да уулу экенин билгенимде жашоом кайрадан мааниге ээ болду. Кыргызстандан келген кабар. Азамат оорукананын бакчасына чыгып Кыргызстанга чалды. Бул жолу ал апасы менен түз сүйлөштү. Апасы Бишкектеги коопсуз клиникада дарыгерлердин көзөмөлүндө экен. Балам Азамат, сен жакшысыңбы? Италияда жумушуң кандай? Апасынын үнү жумшак жана тынч чыкты. Апасы Марселлонун коркутууларын эстей албайт эле, анткени Франческанын кишилери аны психологиялык соккудан сактап калышкан. Апа, мен жакшымын. Баары жакшы. Жакында үйгө барам, деди Азамат көзүнө жаш алып. Сизге көп акча жөнөтөм, инелериме айткыла, мен алар каалаган нерселердин баарын алып берем. Азаматтын жаңы макамы. Бир жумадан кийин Пауло өзүнө келди. Ал Азаматты көргөндө жылмайып колун сунду. Салам, иним. Нарындын жигиттери октон көрпөй турбайбы деп тамашалады ал. Азамат Паулонун жанына отуруп, ага атасынын күндөлүгүн берди. Бир туугандар атасы Болоттун Италиядагы башынан кечиргендерин бирге окушту. Болоттун Франческага болгон таза сүйүүсү, анын мафия менен болгон күрөшү жана Кыргызстанга кайтып келе жатып, жүргүндөгү Италияга болгон сагынышы, мунун баары Пауло менен Азаматты бириктирген алтын көпүрө болду. Франческа түрмөдөн толук акталып чыккандан кийин, Марселлонун бардык мүлктөрү мамлекетке өткөрүлүп, анын бир бөлүгү Франческанын компаниясына кайтарылды. Марселло болсо өмүр бою эркинен ажыратылды. Бирок Азаматтын алдында чоң суроо турду, эми эмне болот? Келишим бүткөн жок, ал дагы эле Франческанын күйөөсү катары эсептелет. $100,000 анын эсебине түшкөн, бирок Азамат бул акча ага жетишсиз экенин, ага үй бүлдүрөк экенин түшүндү. Франческанын сунушу. Күндөрдүн биринде Франческа Азаматты вилланын террасасына чакырды. Ал жерден Римдин кечки кооздугу алаканга салгандай көрүнүп турду. Азамат, биздин келишим $100,000 эле. Бирок сен андан көп нерсеге татыктуусуң. Мен сага сунуш киргизем, сен Италияда кал. Пауло экөөңөр менин бизнесимди башкарасыңар. Сен Римдин эң мыкты университетинде окуйсуң. Ал эми сенин апаңды жана инелериңди Италияга алып келебиз. Алар бул жерде коопсуз жана бай жашашат. Сен менин күйөөм эмес, менин уулумдай болуп калдың. Азамат Римдин кооздугун карап турду. 19 жашар жигиттин алдында эки жол бар эле. Бири нарынга кайтып $100,000 менен бай жашоо кечирүү. Экинчиси Римде калып чоң бизнес империясынын бир бөлүгү болуу жана атасынын аягына чыкпай калган тарыхын улантуу. Бирок Азамат дагы бир нерсени байкады. София. Ал ар дайым Азаматтын жанында болуп, аны каргоп келген. Алардын ортосунда унчукпай эле чоң бир сезим пайда болгонун Азамат эми гана байкап жаткан эле. Күтүүсүз конок.
Дал ошол учурда вилланын эшигине бир унаа келип тактады. Унаадан Азаматтын таякеси жана анын кичинекей иниси түштү. Франческа аларды Азаматка сюрприз кылуу үчүн алдыртып келген экен. Азамат инисин көрүп, ага чуркап барып кучактады. Инисинин бутунда Франческа алып берген кымбат баалуу кроссовкалар бар эле. Азамат байке, Италия ушунчалык кооз экен. Биз бул жерде жашайбызбы? Деп сурады иниси кубанып. Азамат Франческага карап анын көздөрүндөгү меримди көрдү. Ал бул жерде өзүн жат эмес, өз үйүндөгүдөй сези баштады. Бирок Марселонун калган кишилери Римдин караңгы бурчтарында дагы деле өч алууну пландап жүрүшкөн эле. Алар Азаматтын үй бүлөсү көлгенин билип калышса, жетип өлүм, Римдеги нарын илеби жана көлөгөлөрдүн өчү. Римдин күзү нарындыкындай суук эмес, бирок абада кандайдыр бир сагынычтын жыты бар эле. Азамат Римдин эң кадыр барктуу Ла Сапиенца университетинин бизнес жана башкаруу факультетине тапшырып, окуусун баштады. Ал эми официанттын формасын эмес, кымбат баалуу студенттик костюмду кийип, колуна китеп алып баратканда, анын артында София дайыма көз салып турчу. Алардын ортосундагы сезимдер күн өткөн сайын тереңдеп, София Азаматка жөн гана жардамчы эмес, анын жашоосундагы эң жакын адамына айланды. Апасынын келиши, эки дүйнөнүн жолугушуусу. Азамат үчүн эң бактылуу күн апасы Гүлмиранын Римге учуп келген күнү болчу. Римдин Фьюмичино аэропортунда Азамат апасын көргөндө балача чуркап барып кучактады. Нарындын ак жоолугун салынган, жүзүнөн нур тамган Гүлмира апа Италиянын кооздугуна таң калып, бирок баарынан мурда уулунун аман эсен. Франческа Гүлмира апаны өзүнүн вилласында эң жогорку деңгээлде тосуп алды. Бул жолугушуу өтө эмоционалдуу болду. Гүлмира апа Франческанын көзүнөн болотко болгон өчпөс сүйүүнү көрдү. Франческа, менин жолдошум болот, сени өмүр бою унуткан эмес экен. Ал мага Италия жөнүндө айтканда, көздөрү ушунчалык башкача жайначу. Эми түшүндүм, ал сени жана сенин уулуңду сагыныптыр, деди Гүлмира апа Франческанын колун кармап. Паула болсо өзүнүн кыргыз апасын биринчи жолу көрүп, толкундангандан ыйлап жиберди. Нарындык апасы Паулону кучактап, балам, каным, сени тапкан тагдырга ыраазымын деп чекесинен өттү. Ошол кечте вилланын ашканасында Римдин пастасы эмес, нарындын накта 5 бармагы жасалды. Гүлмира апа өзү камыржайып, эт туурап жатканда, италиялык ашпозчулар ооздорун ачып таң калып карап турушту. Бул эки башка маданияттын, эки башка тагдырдын бир дастыркондо табышканы эле. Марселонун акыркы тузагы — юридикалык чабуул. Бирок Марселло түрмөдө жатып да тынч жаткан жок. Ал өзүнүн эң куу адвокаты Виталини чакыртып, Франческанын компаниясын жана бүтүндөй мүлкүн тартып алуунун жолун тапты. Көрсө, Марселло мындан 10 жыл мурун компаниянын атына өтө чоң суммадагы жашыруун карызды жасалма документтер менен жазып койгон экен. Бир күнү эртең менен виллага соттук аткаруучулар келип, Франческага эскертүү беришти. Эгерде сиз Марселлонун кланына тиешелүү делген 50 миллион евро карызды 3 күндүн ичинде төлөбөсөңүз, сиздин бардык мүлкүңүз, анын ичинде ушул виллада мамлекеттин пайдасына конфискацияланат. Бул кабар Франческаны эсеңдиритип койду. 50 миллион евро. Бул акчаны 3 күндө табуу мүмкүн эмес эле. Марселлонун максаты Франческаны жана анын жаңы үй бүлөсүн көчүдө калтырып өч алуу болчу. Бул калп: биз эч качан мынча карыз алган эмеспиз, деп пикирди Франческа. Бирок адвокат Витали документтерди көрсөттү. Анда Франческанын жасалмаланган колу турат эле. Юридикалык жактан баары таза көрүнгөн. Азаматтын кыргызча айласы. Азамат окуусунда үйрөнгөн бизнес билимдерин жана нарындын таолорунда калыптанган кыраакылыгын ишке салды. Ал София менен бирге Марселлонун эски архивдерин кайрадан тинтип баштады.
София, Марсело бул карызды жазганда кандайдыр бир ката кетирген болушу керек. Биз ошол жашыруун китепти табышыбыз керек. Эсиңдеби, Марселонун Сан-Пьетро мейманканасындагы сейфинде бир флешка калып калган. Деди Азамат. Азамат Пауло менен бирге мейманканага кайра барууну чечти. Бирок бул жолу Марселонун калдыктары ага дагы деле берилген. Күлүгүлөр деп аталган жашыруун топ аларды күтүп турган. Күлүгүлөр менен салгылашуу. Азамат менен Пауло түн ортосунда мейманкананын жабык турган кабатына кирип барышты. Алар сейфтин артындагы дубалдын ичинде дагы бир жашыруун бөлүк бар экенин аныкташты. Сейфти ачып, флешканы ала бергенде караңгыдан 3 адам чыгып келишти. Бул Марселонун акыркы конкорлору эле. Жөн эле флешканы берип кеткиле. Силердин убактыңар бүттү, деди алардын башчысы. Пауло инисинин алдына чыкты. Силердин кажоюнуңар түрмөдө. Силер ким үчүн согушуп жатасыңар? Биз бир тууганбыз, бизди эч ким жеңе албайт. Кандуу кагылышуу башталды. Азамат университеттеги спорт ириминде үйрөнгөн дзюдо ыкмаларын жана нарындын күрөшүн айкалыштырып, каршылаштарынын бирин жерге кулатты. Пауло болсо өзүнүн тажрыйбасы менен калган экөөнү истен чыгарды. Алар флешканы алып качып чыгууга үлгүрүштү. Чечүүчү Дарил чындык ачыкка чыгат. Флешканын ичинде Марселонун адвокаты Виталий менен сүйлөшкөн видеосу жана жасалма документтерди кантип жасаганы тууралуу толук маалымат бар экен. Азамат бул далилдерди түз эле Римдин прокуратурасына жана Барбордук телеканалдарына жөнөттү. Эртеси күнү адвокат Виталий камакка алынып, Марселонун жасалма карызы жокко чыгарылды. Франческанын мүлкү сакталып калды. Бул жеңиштен кийин Азамат Римде гана эмес, бүтүндөй Италиянын бизнес чөйрөсүндө чыгыштан келген жаш гений катары тааныла баштады. Софияга сунуш. Ошол эле кечте Азамат Софияны Римдин эң кооз жери Треви фонтанына алып барды. Фонтандын алдында жүздөгөн адамдар турса да, Азамат Софиянын гана көзүн көрүп жатты. София, биз чогуу көп нерсени басып өттүк. Сен менин эң оор күндөрүмдө жанымда болдуң. Мен $100,000 үчүн келгем, бирок сени тапканым менин эң чоң байлыгым болду. Мени менен нарынга барып, менин апамдын батасын аласыңбы? Азамат чөнтөгүнөн алтын шакек чыгарды. Софиянын көзүнөн жаш тегеренип, ал ооба деп жооп берди. Жаңы коркунуч, Марселонун өлүмү жана кара мурас. Бирок баары тынчып калганда, түрмөдөн суу кабар келди. Марсело өзүнүн камерасында белгисиз жагдайда өлтүрүлүптүр. Анын өлүмү Римдин мафия дүйнөсүндө чоң боштукту жаратты. Марселонун кара мурасы анын аткарылбай калган акыркы буйругу эми Азаматтын бүтүндөй үй бүлөсүнө багытталды. Марсело өлөр алдында, эгер мен жашабасам, болоттун тукуму да жашабашы керек деп жазган кат калтырыптыр. 8 бөлүм, финал, намыс салтанаты, жана нарынга кайткан жол. Марселонун түрмөдөгү табышмактуу өлүмү Римдин көмүскө дүйнөсүн дүрбөлөңгө салды. Бирок анын кара мурасы, болоттун тукумун жок кылуу тууралуу акыркы буйругу аткарыла турган саат жакындап калган эле. Марсело өзүнүн өлүмүн алдын ала билип, эң ишенимдүү, эч ким тааныбаган жашыруун киллерлерге чоң суммадагы акчаны төлөп койгон болчу. Азамат, Пауло жана София эми сырткы душман менен эмес, көлөкө сектуу артынан аңдыган ажал менен бетме-бет келишти. Тынчтыктын алдындагы бароон вилланын бакчасында Гүлмира апа нарындан ала келген чөптөрүн тигип, Пауло менен Азаматка кыргызча сөздөрдү үйрөтүп жаткан. Пауло апа деген сөздү ушунчалык берилүү менен айткан сайын, Франческанын көзүнө жаш тегеренчү. Франческа эми Гүлмираны бир тууганым деп атап калган. Бирок Азаматтын жүрөгү тынч эмес эле. Ал София экөө Марселонун көлөкөлөрүнүн изине түшүп, алардын ким экенин аныктоого аракет кылып жатышты.
Азамат Марселонун акыркы буйругун аткаруучулар 3-1 тууган деп аталган сербиялык жалданма аскерлер экен. Алар Римге келишти. Алардын максаты бүгүн кечинде виллага чабуул жасоо, деди София телефондогу маалыматтарды көрсөтүп. Азамат Паулону чакырып, Грунун деңгээлиндеги каргонуу планын иштеп чыгышты. Азамат Нарындын таулорунда карышкыр уулаган ыкмаларын туз орнотуу жана алакстуу тактикасын колдонду. Чечүүчү түн вилладагы салгылашуу. Түн ортосунда вилланын жарыгы күтүшсүз өчтү. Коопсуздук камералары истен чыкты. Франческа, Гүлмира апа жана инилерин Азамат вилланын жер төлөсүндөгү коопсуз бөлмөгө бекиткен эле. Азамат, Паула жана София куралданып, вилланын ар кайсы бурчунда жашынып калышты. Келерлер вилланын ичине эч кандай дыбышсыз кирип келишти. Алар баары уктап жатат деп ойлошкон. Бирок Азамат алар үчүн нарынды карышкырдын тузагын даярдап койгон болчу. Азыр Азаматтын буйругу менен вилланын кароосундагы күчтүү прожекторлор күйүп, келерлердин көзүн карыштырып таштады. Салгылашуу башталды. Пауло өзүнүн италиялык чамдыгы менен, Азамат болсо нарындык жигиттин күчү менен чабууга өтүштү. София болсо техникалык жактан аларды колдоп, келерлердин байланыштарын үзүп жатты. Салгылашуу 10 мүнөткө созулду. Азамат акыркы келлердин колунан куралын кагып түшүрүп, аны жерге басып калганда, Паула Марселонун акыркы буругун тутуп салды. Бүттү. Марселонун доору бүттү. Деп пикирди Паула, биз эми эч кимден коркпойбуз. Жеңиш той жана нарындык салттар. Салгылашуудан кийин Римдин полициясы келип, Марселонун акыркы кылмыштуу тобун биротоло жок кылды. Франческанын компаниясы толугу менен тазаланып, Паула жана Азамат анын тең укуктуу кажоюндары болуп калышты. Бир айдан кийин Римдин тарыхый Вилла Баргизе сарайында чоң той болду. Бул Азамат менен Софиянын үйлөнүү тою эле. Бирок бул жөн эле той эмес. Римдин элитасы биринчи жолу кыргыздын каада салтын көргөн той болду. Дастарконго нарындын боор соктуруу,